Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлшайыр Садыбакасова Бишкекке келип, уулун эскерип, ал жашаган үйүн көрсөттү. Бишкекке келдим. 6 айлык азалуу көңүлүмдү кайрадан кара булут каптап, сай сөөгүм сыздап, уулум эркинде эскерип олтурам. Ал жашаган үйүбүз, комнатасы, күндөлүк көрүнгөн буюм тайымдары, өз колу менен тыкан жыйналган кийимдери, ирет түйүлүнген костюм шымдары, баламдын жыты кетелек көйнөк көнчөктөрү, кийилбей сыны кеткен бут кийимдери, пальтолору, өзү жактырып маңдайына тизип алган Сайкалдын кызбырактын сыйлык статуэткалары, 4 ай айдаган Матис автомашинасы, чет өлкөлөрдөн келген эстелик белектер, тарелкалар жана башка ушул сыяктуу баламды кайрадан эсиме салып, азап кайгым жаңыланып, каңырыгым түтөдү. Баламды жоктоп, өңгүрөп ыйлап жаттым. Экошам, сени аябай сагындык. Алдыңа барып жатып алайын деймин. Бирок арага жок экен уулум. Жараткандын айтканы менен жашайт экенбиз. Айтып бүткүс арманым, ат көтөргүс дарманым. Бейик кубар болсун жаннатың, бейишин берсин Аллахым. Күйүттөн күйүп чок болгон апаң, эми сенин арбаңа багыштап, дуба окуу менен өмүр кечирет. Аллахым акыретиңди абат, рухуңду шат кылсын, кабыргаң нурлуу, чын дүйнөң жылуу болсун. Бейиште периште сымал учуп конуп, ойноп күлүп жүрүшүңдү Кудайым насип этсин.